Президенттер Атамбаев деле интрига менен займаштырып этти. Сооронбай деле, Садыр деле айластан интрига менен займаштырып атты. Мыналар өзүнүн оппоненттерин камакка алып атат, сөз эркиндигин бууп атат. Ушунун бардыгы келип жок, азыркы конституциядагы мыйзамдуу эмес жол менен келген. Ага Бишкектен эле бир 40-50 саясатчы топтола калып эле жазган конституция. Бул эч кандай эл аралык нормага туура келбейт. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Мен түз эфир жасадым. Бүгүн 19 январ 2024 жыл. Эртең мененки саат 11-ден 21 минут өтүп атат. Мен түз эфирге чыккан себебим мынау. Бүгүн жума күнү экен. Жума намазга барганга чейин сиздер менен бираз аңгемелешип алсам деген пикирдемин. Себеби жума намазда молдекелер, ошол имамдар сөзсүз маселе айтышат да, кайсы бир темада. Ар түрдүү темада, ошол молдонун өзүнүн деңгээлине жараша айтылат. Биз дагы азыр өзүбүзчө ошол жума намазынын алдында бир маселени козгоп коелу. Мен бүгүн эмес, кече бир кызык окуяга туш келдим. Менин кесиптештеримдин бирөөсү айтат: "Сен эмнеге 93-жылкы конституцияны айтып бересиң?" дейт. Анан мен ага сага кийин түшүндүрөм деп койдум. Ошону азыр эле түшүндүрүп коеюн. Мага мындай суроолорду көп беришет, ошон үчүн азыркылар бардыгы билип эле калышсын. Эмне себептен 93-жылкы конституцияга өтө катуу байланып жүрөм да. Себеби туугандар, 93-жылкы конституциянын артыкчылык жактары аябай көп. 93-жылкы конституция мыйзамдуу, ал легитимдүү. Биз мыйзамдан чыкпай жашашыбыз керек. Мыйзам каерден бузулса, кудду ошол жерден оңдоп келиш керек. Бул менин сөзүм эмес, бул эки юридикалык жогорку билимдин ээси, легендарлуу парламенттин депутаты, экс-депутат, азыр мындай пенсияда жүргөн сыйлуу адамдардын бири Беги Шаматов аксакал айтат: "Мыйзам каерден бузулса, ошол жерден оңдоп баштап келиш керек" деп. Муну бир дагы юрист жокко чыгара элек, төрү эле айтат деп айтышат. Ошондуктан мен ушуну сиздерге айтып кое берейин. Биздин 93-жылкы мыйзамды мурда дагы силерге окшоп, ошо менин кесиптештериме окшоп, ол 93-жылкы конституциянын эмне кереги бар деген суроолорду мен дагы берчү элем да. Кимдир бирөөлөргө. Мисалы, Рахматы Болоташиров деген соколуктук жигит бар эле. Мен ошол айтып берсе да, 93-жылкы конституция бармайынча Кыргызстан өнүкпөйт, биз алга жылбайбыз деген да. Анан мен эмне ушу 93-жылдары айтып берет деп мен таң калганмын да. Анан муну Беги Шаматов аксакал дагы айтат, муну Сагынбек Момбеков айтат, муну Турат Акимов айтат, мурдагы спикер ким эле, Көлдүк аксакал, ал дагы качып кетти ковидтен. Ошол кишилер дайым айтчу эле да. Анан эми Турат Акимов мынау казат, чоң казат менен иштегенден кийин алардын ошо чоң казаттагы балдар Турат Акимовду бирөө идеяларын сындырып койду да. Анан эми ал киши 93-жылкы конституцияга эмнеге барбай жөнүндө сүйлөбөй калдың десем, биз эми депутат болуп алып туруп, анан кийин сүйлөшүбүз керек дейт да. Бул жагы туура эле, бирок биз элге да түшүндүрүшүбүз керек. Элге айтса, эл акыры 93-жылкы конституцияга кайтып барганга бар деген аргасы кылат да. Ошон үчүн биз элге гана таянышыбыз керек, эл чечиш керек бул маселеничи. 93-жылкы конституцияда, конституциянын өзү 350 депутат, легендарлуу депутат. Мына ошо тууну кабыл алган, гербти, гимнди кабыл алган парламент ошол конституциянын 93-жылкы алгачкы конституцияндагы эгемендүүлүктүн конституциясын кабыл алган.
бирок аны Аскар Акаев жокко чыгарып атпайбы өзүнүн командасы менен. Себеби мамлекеттик мүлктү, Кыргызстандын байлыгын басып алыш үчүн сөзсүз конституциядан четтеш керек болгон да. Ошон үчүн ал киши эмне кылган? 21 ноябрь 94-жылы кабыл алынган, 93-жылы конституция кабыл алынгандан кийин 1,5 жылдан кийин эч кандай 93-жылкы конституциянын негизинде бир да шайлоо өткөрбөй туруп, ал конституцияны жокко чыгарган да. Ал 157 деп ишкерди, бир саясатчыларды, журналисттерди, чыгармачыл адамдарды топтоп алып туруп эле Бишкектен эле конституцияны 97 статьясынын 46-сын бир түндө өзгөртүп салган да. Өзү мыйзам боюнча бир статьяга өзгөртүү киргизиш үчүн референдум кылыш керек болчу да. Ал андай кылган жок. Шарт эле 97 статьянын 46-сын бир түндө өзгөрттү дагы. Анан приватизация деген законду алып келип туруп, Кыргызстандын болгон байлыгын, мүлкүн жок кылды. Мына каерден башталган биздин азыркы экономикабыздын өнүкпөй атышынын, биздин азыр саясий кырдаал өтө начардыгын, анан зордук, зомбулук деген неме менен жашап атабыз. Күч колдонуу менен, сөз эркиндигин тыюу менен баш көтөргөндөрдүн бардыгын камарган саясат жүрүп атат. Ушул бул туура эмес саясат. Ошон үчүн бул эмнеден башталгандыгын айтып коюш керек. Бул ошол Аскар Акаев баш болгон 157 адамдан турган конституциялык кеңешме деген бир топтуу уюштура болгон. Ал конституцияда жок уюм. Ошолор өзгөрткөн конституцияны. Көрдүңүздөр, каерден бузулган. Ошо бузулган жерден кайтып оңдоп келиш керек. То есть 93-жылкы конституцияны 21 ноябрь 94-жылы бузган болсо, ошол жерден оңдоп келиш керек. Ошол 93-жылкы конституциянын негизинде 105 депутат бир мандаттуу округдардан шайланып келиш керек. Мына ошолор келип туруп, анан конституцияны өзгөрсө болот. Ошондо анан көрөбүз. Акаевдики туурабы же биздики туурабы? Эгер ошол 105 депутаттын көпчүлүк добуш менен приватизация туура болгон, мынау үзөңгү кууш туура берилген, каркыра туура кеткен деген деп бүтүм чыгарылган болсо, ошо 105 депутаттын көпчүлүк тарабынан, мисалы, ошондо канча болот? 53 депутат ошондой туура эле болгон десе, анда туура эле болот дагы. Биз андан ары кетишибиз керек да. Ошон үчүн биринчи адегенде 93-жылкы конституцияга барыш керек дагы. 105 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келиш керек. Анда кандай болот? Ар бир 60 миң адамдан бирден депутат келиш керек. Аны 55 миң, 65 миң, 70 миң кылбаш керек, койшоңдотуп. Строго 60 миң адамдан 30 миң, жакындаштырып айтканда 30 миң шайлоочу болот. Ошо шайлоочулар келиш керек да. Шайлоочулар келип, тандап, альтернативалык жол менен шайланыш керек. Альтернативасы болбосо, ал да шайлоо эмес. Ал демократиялык принципке туура келбейт. Сөзсүз демократиялык принципте альтернативность болуш керек. Сөзсүз азчылык көпчүлүккө башыш керек. Сөзсүз жашыруун добуш берилиш керек да. Мына ушул үч принцип сакталыш керек. Ошон үчүн туугандар, азыр биз бийликтен кагаз жүзүндө, петиция түрүндө талап кылышыбыз керек. Парламенттен дагы, президенттен дагы, өкмөттөн дагы, башка адамдардан да, коомчулуктан дагы биз талап кылышыбыз керек. Мына элдик курултайда ушул жөнүндө айтабы экен десем, эч ким айтпады. Себеби элдик курултайга маалымат жеткен эмес да. Туура маалымат болгондуктан алар билишпейт байкуштар. Ошон үчүн ойду кырды, баягында экономикалык жетишпегендиктерди, жолдордун асфальт болбогонун, бир майда чүйдөн нерсе маселелерди карашты да. Адегенде багытты тандап алыш керек. Мамлекетчи кайсы багыт менен кетишибиз керек. Ал багытты аныкташ үчүн 105 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келиш керек.
Başka variant жоқ. Em düşündünüzler bu? Em üçün biz 93-cü жылғы Конституцияға қайта барғыбыз келіп атат. Ошоны қайта айтып атабыз. 93-cü жылғы Конституцияны эмне экендигин билгендер келип атса, кызыккан адамдар болса, азыр эч ким деле кызыкпайт. Ал интернетте де жок болуш керек. Зато немеде бар да, областтык, райондук, шаардык китепканаларда ал 93-cü жыл Конституция бар, кыргызча, орусча жазылган. Ошону окусаңар түшүнүктүү болот. Аерде негизги принциптерин айтып коеюн. Окугуңар келбей атса, зеригип атсаңарчы. Менимче 4-cü статьянын 2-ci пунктунда жазылган. 2-ci статьянын 1-2-ci пунктунда жазылган. Кыргыз Республикасынын территориясында ошол азыркы эгемендүүлүктү алган жылдардагы территориянын ичиндеги тоолор, суулар, токойлор, талаалар, мөңгүлөр, кен байлыктар жана ал жерде жашаган жапайы жаныбарлар мамлекеттики, башкача айтканда элдики деп айтылганда, мына ошодон biz talkıp etişimiz gerek. Hazır biz aldırıp yegen, Kıtaylar kaldırıp yegen, Kazaklarga, başka mamleketin öküllerini aldırıp yegen imaratlar, yer ayantları, çakan nemeler varken de işxanalar başka mamleket ötüp ötken. Başka mamleketin jarandары işletip ötken. 49 yıl möhnet menen. Bul degen bir ötel alıver degen söz da. Анан 49 жылга чейин ким бар, ким жок деген. Бул жеткен акмакчылык да. Ошол мекемелерди кайтарып алыш үчүн бир эле документ, ошо 93 жылга Конституцияга өттүк дегенде эле ошол автоматически кыргыз мамлекетиники болуп калат. Ошон үчүн биз 93гө сөз өтүп алып туруп, анан 105 депутатты шайлап келип, бир мандат округтардан ошолордун көпчүлүк добуш менен biz mından ары kanti önügöz, ошол багытты, ошол 105 депутаттын көпчүлүгү аныкташ керек. Ушул эле анан эми бул жөнүндө түшүндүңүздөр да негизги маселени туурабы? 105 депутат шайланат, бир мандаттуу округтан, ошол 93 жылкы Конституцияда. Аерде эч кандай партия жөнүндө сөз жок. Партиялык тизме менен келген немени кимдер ойлоп тапкан? Алга Кыргызстан деген партияны 2003 жылы Аскар Акаев, андан кийин Бакиев, Акжол деген партияны алып келип бизге таңуулаган. Андан кийин Текебаевге Кудай берип, ал деген бардыгы партиялык тизме менен келиш керек деп, ал партиялык тизме менен кимдер келет? Бир мындай ойлору Кыргызстанды өнүктүрүү эл дегендер эмес. Өзүбүз өнүгүп калайлы, урдап калайлы, алып калайлы деген бандиттер, урлар, көпөстөр, жанагындай коррупционерлер, паракорлор, жегиштер, бандиттер келет экенде, ошон үчүн партиялык тизме менен келген системадан биз баш тартышыбыз керек. Бул 10 жылда далилденди. Текебаевдики бул туура эмес экендигин, ошондой парламент келген чакта деле президент өзү башкара бере тургандыгын көрдүк. Ошол тизме менен келген депутаттар бардыгы президентке баш ийет экен да. Эми ошол 105 депутат келгенден кийин ошолор аныкташ керек. Биз президенттик мамлекет болобузбу же парламенттикпи? Анан кийин президенттик, парламенттик деген бул болбогон нерсе экен. Бул арабөк ни туда, ни сюда деген сөз экен. Ошон үчүн же парламенттик болушубуз керек, өнүгө турган болсок. Президент өнүкпөйбүз десек, анда президенттик болушубуз керек экен да. Бир адам башкарган, бир адамдын акылы жакшыбы же 105 адамдын акылы жакшыбы? Кээ бирлер айтат, ошо 105 адам ар кимиси ар жака тарта берет деп. Ооба, ар кимиси ар жака тартышы мүмкүн. Себеби ал ар түрдүү партиядан келген болсо, эгер Кыргызстандын калкынын атынан келген болсо, ал эч жака тарта албайт. Тарткан чакта дагы ал ошол эл, шайлаган элдин
кусуру урат дагы, ал керек болсо эл кайтарып ала турган системаны, чакырып ала турган системаны иштеп чыгышыбыз керек. Мына ошондо өнүгүү башталат. Мына ошондо депутаттар коркот. Анан депутаттарды кантип шайлайбыз? Анан шайлоо системасын оңдоо жөнүндө дагы сөз кылып коеюн туугандар. Шайлоо системасы дүйнөдө ар түрдүү. Англияда мисалы 2 ай мурда арыз жазат экен, англис тилинде. Айрге барып мисалы немистер, орустар, француздар барып гражданы болгону менен эгер англис тилинде жаза албаса, англис тилинде арыз жазып кайрылбаса, түшүнүк кат бере албаса, анда ал шайлоого катышпайт экен. Ошондой эле биздин Кыргызстанда дагы ким мамлекеттик тилди билбесе, ал шайлоого катышпаш керек. Биз ага мындай тыюу салган жокпуз. Кааласаң үйрөн кыргыз тилин. Кыргыз тилин жазганды үйрөн, окуганды үйрөн, өзүңдүн оюңду кыргызча түшүндүргөнгө үйрөн. Колуңан келбейби, анда сен шайлоочу эмессиң. Чыгып кет. Немеден шайлоо участкасынан. Ошон үчүн Англиядагы да кылышыбыз керек, шайлоо системасын оңдошубуз керек. Шайлоочу деген статусту көтөрүшүбүз керек. Анын үчүн не болуш керек? Сөзсүз туугандар, мамлекет тилди билбеген адамдар шайлоого катышпаш керек. Бул биринчи принциптери. Анан дагы бир принцип бул мамлекетте эгер коргобогон болсо, ал аскерге барбаган болсо, укук коргоо органдарында иштебеген болсо, ал ушул армиядан качып жүргөн адам болсо, ал эмнеге шайлоого катышат? Андай адамдар шайлоого катышпаш керек. Мамлекетти коргогон жоксуңбу? Мамлекетти коргогонго келгенде сен качып жүрсөң, ысык төшөктө жатып ар жерде жүрүп качып жүрсөң, анан келип саясатка келгенде аралашып калышың керекпи? Ошон үчүн ким армияга барбаган болсо, аскерге барбаган болсо, айрыкча 91-жылдан бери жагында армияга барбаган ошо армияга милдеттүүлөр шайлоого катышпаш керек. Ал эми бул бир принциби. Анан Түркияда дагы бир мындай шайлоо системасы бар экен. Булар бардыгы шайлоого катышат экен, анан келбей калгандар штраф төлөйт экен. Мына бизде азыр 32% эле шайлоочу келип атат. Айталы 3,5 миллион шайлоочу болсо, ошонун көп болсо 1,3 миллион келип атат да шайлоого. Андан калгандары шайлоого катышпайт. Алардын урганы жок. Алар үчүн бюллетендерди даярдап, алар үчүн рекламаларды кылып, шайлоо участкаларын уюштуруп, аларга мамлекет акча төлөп атсанан сен келбей койсоң, туурабы? Сен кимсиң шайлоого келбей койгудай? Эгер сен ондой шайлоого келиң келбесе, анда сени просто келтирбей турган кылып коюш керек. Не катышасың сен? Сен адам эмессиң. Шайлоого катышпасаң. Сен айбансың. Мындай эки буттуу айбансың да, ошон үчүн шайлоого катышпайсың. Ошо силердин ошол 68% адамдын шайлоого катышпагандыгынан Кыргызстан өнүкпөй атат. Биз ушул принципти дагы колдосок болот. Же болбосо Индияныкында кылыш керек. Индияда бир үй бүлөдөн бир адам, же болбосо бир двордон бир адам неме шайлоого катышат экен. Ал шайлоочу деген статус бар. Америкада керек болсо бир айылдан бир адам, бир шаардан 2 жылдан 3 адам болот экен. Ошол эле экен. Калгандары выборщиктер болот экен, ошолор болот экен. Калгандары жөн ошо шайлоочулар катышкан оюнду көрүп эле турушат экен да. Биздин азыр Кыргызстандагы шайлоо системасы эң начар система, уурларга ылайыкташкан, көпөчтөргө, акчалууларга ылайыкташкан система. Мамлекетти оңдойлу, мамлекеттин келечеги үчүн күйүп пышкан адамдардын акчасы жок болсо, ал катышпайт экен да шайлоого. Күрөө дегенди ойлоп табышкан.
ошо Текебаев, Бакиев, Акаевдин убагындагылар ойлоп табышканда, күрөө дегенде. Муну Атамбаев ат менен кылган жок. Садыр да ат менен кылган жок, Сооронбай да ат менен кылган жок. Роза Отунбаева дагы мындан баштаткан жок. Айтыш керек да, мамлекет 38 жылдан бери ордунан жылбай атса, жылдырабыз деген адамдарды келтирбей атса, эмне деген акмакчылык, Ошон үчүн азыр шайлоо системасында эч кандай акчага байланыштуу барьерлер болбош керек. Жанагы 100 000 сомдук, 1 миллиондук барьерлердин баары алып ташташ керек. Партиялар катышпаш керек. Бир мандаттуу округтардан мейли партиялар койсо кое берсин, партиянын атынан. Бирок бир мандаттуу округта жөнөкөй адамдар да катышат да. Ошон үчүн ушундай неме болуш керек да. Биздин мамлекет өнүксүн үчүн биз дагы бир чараларды колдонушубуз керек. Ушу парламентке же президенттикке коем, өкмөттүк министр болом, же болсом премьер-министр болом дегендер сөзсүз альтернативалык жол менен келиш керек дагы. Алар сөзсүз мамлекеттик тилден, орус тилден, географиядан, тарыхтан, жок дегенде арифметикадан, математиканын арифметика түрүнөн экзамен тапшырыш керек да, түз эфирден, телевидение аркылуу. Мына ошондо биз ким менен иш алып барып аткандыгыбызды билебиз. Мамлекетти өнүктүрөлүбү же ушул бойдон эле жүрө берелиби? Анан менде бир ошол жаңы келген парламентке сунуш дайрылам да. Же азыркы эле адамдарга биз 38 жылдан бери эмнеге өнүккөн жокпуз? Себеби ошо Акаев, Бакиев, эми Отунбаева 1,5 жылда эч бере кыла алган жок. Ошондо болсо дагы Атамбаев, Сооронбай, Жээнбеков, азыркы Садыр Жапаров бүт бардыгы только интрига менен заниматься эткен президенттик аппарат. Президент өзү дагы себеби бийликти сактап калыш үчүн ошого барат экен да, айлашта. Неме 93-жылкы конституциядан ким баштатты? Президент Аскар Акаев. Кыргызстандын президенти Кыргызстанды адаштырды. Кийин Бакиев келди. Бакиев ошол эле президенттин идеясын улантты. Ошол конституциялык соттун төрайымы ким эле жана Чолпон Байекованы кайта алаканы салып көтөрүп келди. Ушу неме болбосо мамлекетти ошондой кризиске алып баргандардын бири ошо Чолпон Байеков болгондо. Ал Аскар Акаевга кесел айтып койсо болмок да. Сиз 4 жолу шайлоого катышканга, шайлоо системасында президенттикке койгонго, 4-жолу шайлоого катышканга укугуңуз жок деп койгондо эле иш бүтмөк. Жаңы адамдар келмек. Мына ошол жерден бутулгандагы кийин 2005-жылкы революция эмне болду? Ошо Чолпон Байеков ошондо сөзүн айтпай койгондугу үчүн болгон. Азыр андай ошол мамлекет ушундай акыбалга алып келген аял бир храмда жашап атат. Өзү андай адамдар түрмөдө отуруш керек болчу да. Эми болуптур, Бакиев дагы аракет кылды дейли. Бирок андагы Ак Жол партиясы интриганы создавать этти. Ак Жол партиясы бул интриганын партиясы болду да. Аны билесиздер да, кимдер келгенин. Мына ошол жерден алеге сүйлөбөй тургандар, чала сабаттардын бардыгы ошо Ак Жол партиясынан башталып келген. Андан кийинки Текебаевский системаны карагыла. Бүт акчасы барлар гана көпөстөр, уурлар, коррупционерлер бийликке келишти. 10 жыл ошону кыргыз чыдап карап отурду да. Анан акыры аны да кетирип неметтик мына 2020-жылы. Эми деле ошол президенттер Атамбаев деле интрига менен заниматься этти. Сооронбай деле, Садыр деле айлаштан интрига менен заниматься этип атты. Мыналар өзүнүн оппоненттерин камакка алып атат.
сөз эркиндигин буып атат. Ушунун баардыгы келип ким ойлоп таап атат? Президенттик аппарат. Давайте ушу президенттик аппараттан, президенттик бийликтен, президенттик башкаруудан баштатышыбыз керек. Ошондо өнүгөбүз. Англияда президент жок, Германияда президент жок, Японияда президент жок. Дагы кайсы мамлекеттерде? Ушу өнүккөн мамлекеттерде бизи эшенги боюнча мына Арменияда жок президент. Болсо дагы анын эч кандай укугу жок эчтекеге. Премьер-министр башкарат. Премьер-министрди ким шайлайт? Парламент шайлайт. А парламент сөзсүз партиянын атынан эмес, ушу бир мандаттуу округтардан келиш керек экен. Мына ошондо өнүгүп болот. Анын ушундай партиясы жашоого болбойт деп аткандар болсо, бизде Кыргызда байыртадан берки салт бар. Оң, сол, ичкиде. 3 партияга бөлүнөт экен. 35 оңдордон келет экен. То есть Адилине Тагай, Муңгуш, Налаженин балдарынан 35 депутат келет экен. Анан солдордон келет экен. Бул Мундуз, Сару, Багыш, Кушчу, Басыз, Жетиген ушул уруулардан дагы 35 депутат келет экен. Анан ичкиликтерден 35 депутат келет. Мына ошондо тең салмактуулук болот. Ушундай эле партияны жакшы көрүп кетип атсаңар, ошондой система өтсөңөр болот. А болбосо партиясы жок деле ошол 105 депутат жалаң интеллекттер келет деп ойлойм. Себеби экзамен аркылуу келишет алар. Ошондо мамлекет өнүгөт. Биз качан ошол 93-жылкы конституциянын негизинде 105 депутат келет, ошолор аныктайт мындан аркы өнүгүүнү. Эгер премьер-министр мамлекетти башкара турган системаны кабыл алган болсо, ошол 105 депутаттын көпчүлүгү, анда биз президенттик башкаруудан баш тартабыз. Президенттик аппаратка кеткен акчанын бардыгы пенсияга жумшалат, пособияга керектелет. Ошон үчүн биз тезирээк 93-жылкы конституцияга өтүшүбүз керек. Ошонун негизинде депутаттар шайланып келиш керек. Ошонун негизинде президенттик аппараттан баш тартышыбыз керек дагы. Премьер-министрди 4 жылга же 5 жылга шайлап, аны парламент шайлаш керек. Парламент кааласа премьер-министрди 4 жылга шайлагандан кийин, эгер премьер-министр мындай пара алып аткан болсо, башка криминалдык иштери менен шугурланып аткандыгы далилденген болсо, анда анын үстүнөн дагы кылмыш ишин козгоп аны алмашат да, туурабы? Ошон үчүн туугандар, биз тезирээк эмеге өтөлү. Бүгүн мына жума намазынын алдындагы сиздер менен болгон менин аңгемем ушу аягына чыккан атат. Мен азыр жерде суроолорго жооп бергенге аракет кылайын. Анан бөлүшүп коюңуздар. Укпагандар, көрбөгөндөр болсо, ошолорго жетсин. Мүмкүн болсо бөлүшүп койсоңуздар. Азыр мен карап көрөйчү, эмне деген, кимдер кандай суроо беришти экен да. Башынан келейинчи. Так. Маматалы Мурзаев көрүп атты, Нургүл Болотбекова, Малик Валиев смотрит, Абдурахман Абдувасиев, акыркы конституция азыркы экөө бирдей эле. Не болду? Так, азыркы конституция азыркы конституция азыркы экөө бирдей эле. Кеп бизде либералдык саясатчыга орун не болду? Жылбай калдыбы? Жок, азыркы конституциядагы мыйзамдуу эмес жол менен келген. Ага Бишкектен эле бир 40-50 саясатчы топтола калып эле жазган конституция. Бул эч кандай эл аралык нормага туура келбейт. Бүт республика боюнча
өкілдер келіш керек болчу, делегаттар келип туруп ошолор аныктаса болмок. Мына элдик курултай конституцияны башкадан жазса болмок. Мурдагы конституцияны мен мисалы мыйзамсыз деп эсептейм, тааныбайм дагы. Саясатчылар орун жок система кирип калды. Bizde liberalдык саясатчыга орун жок система кирип калды, туура. Ошон үчүн өнүгүү жок болуп атпайбы? Bizde өнүгүү болуп атат, тышкы карыздын суммасы өсүп атат да, өнүгүү ошол жакта болуп атат, башка жакта болгон жок. Абдыкадыр Матов смотрит, Алмаз Аматов көрүп атат, Камчыбек Жылкыбаев көрүп атат. Так. Камчыбек Жылкыбаев. Азыркы конституция, азыркы экөө бирдей эле. Yok. Азыр конституция жакшы эмес. Азыр конституция мыйзамсыз жол менен келген. Кыскасы сурооңуздар болсо бере бериңиздер. Мен кечкурун отуруп алып бардыгыңыздарга жооп берем. Бөлүшүп коюңуздар. Анан башкалар дагы аралашсын да. Азыр бүгүнкү жума намазыңыздар кабыл болсун, ишиңиздер илгери болсун, Кыргызстан өнүксүн, өссүн. Кыргызстан өнүгүш үчүн формуласы ушу. 105 депутаттан турган парламент келиш керек. 93 жылғы конституциянын негизинде этабы менен кайта мамлекеттик байлыкты, мамлекеттик мүлктү, бийликти ордуна кое алабыз да, ошондо гана туура болот. Эмесе келерки кезде чейин саламатталыңыздар. Кыргызстанда барчылык, токчулук, тынччылык, ынтымакчылык болсун. Чоң рахмат көңүл буруңуздарга. Көңүл бургандарга чоң рахмат. Дагы бөлүшүп туруңуздар. Бөлүшсөңүздөр жакшы болот эле.